Кандай эрге тийбеш керек десеңиз, сизди жалгыз калтырбай турган эркекке. Сизди жалгыз калтырбаш керек ал адам. Көзүңүз жетет, бир жолукканда сүйлөшкөндө кандай адам бул адам. Сиз жалгыз калтырбашыга көзүңүз жетиш керек да ал эркек менен. Себеби мисалы тамак жейм десеңиз, бар өзүң жей бер, кылып жей бер десе. Уктагым келип десе, бар ukтай бер, мен өзүм кеттим көчөгө десе. Жалгыздык эң жаман нерсе. Адамды түрмөгө эмнеге тыгат десеңиз, жалгыздык менен азаптап, жалгыздык менен тарбиялап, анан кайра коомго кошуу да. Эгер аял киши жалгыздыктан кутулбаса, турмушка тийиштен не пайда? Эркек дагы, мисалы үчүн, не пайда? Жалгыздыктан сактанбаса. Ошол чогуу жашап, жыргап жашоо үчүн бири-бирибизге жуп кылып жаратылганбыз. Эң чоң ката жубай тандоодо, мисалы үйлөндүң, аялың менен дагы же күйөөң болсо, күйөөң менен дагы өзүңдү жалгыз сезе берсең, мындан өткөн чоң ката жок да, себеби сен өмүрлүк жолдошу кээде туура эмес тандап койгонсуң. Жалгыздыктан сакташ керек сизди. Үйлөнгөн маселеде күйөөңүз болсо күйөөңүз, аялыңыз болсо аялыңыз сизди жалгыздыктан сакташ керек. Зерикпешиңиздер керек. Бири-бириңиздерди жыргатканга аракет кылышыңыздар керек. Ал кандай маселе болбосун. Ошондуктан сиз менен дайым шерик боло турган, ыстык сууңузда алдыңызда боло турган жубай тандаңыз. Аллаху алам.